Мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдында сиңирген өзгөчө эмгек үчүн Ак Шуңкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке дагы ыйгарылды. Президент өлкөдө оош кыйыш бир топ көрүнүштөр катталып, эл биримдигине бүлүк салынган окуялар менен коштолгондо Ташиев улут аралык жаңжалды токтотуп, эки элди элдештирүүдө сап башында турганын айтып өттү. Муну мен өз көзүм менен көрүп, ошол окуяларга катышкан адам катары айтылам. Анын буга чейин эл кызматында болуп, эл уулу атанткан иштери татыктуу бааланып жатканын эл да туура көрөт, деди мамлекет башчы. Эгемендүүлүккө ээ болгон мезгилдин соңку жылдарында өлкөбүздө оош кыйыш бир топ көрүнүштөр эл биримдигине бүлүк салган окуялар болуп кетти. Кара ниет, чагымчыл адамдар бир тууган эки элдин ортосуна жик салууга аракет кылышты. Ал кайгылуу окуялар менен да коштолуп кетти. Бул ачуу чындык. Бирок шибегени капкага талбагандай эле бул чындыкты дагы жашыра албайбыз. Мына ошондой өлкө башына караң күн түшүп турган маалда кара башын канжыгага байлаган, жанын тобокелге салып чыр чатакты токтотуп, эки элди жараштырган эр азаматтарыбыз болду. Кээ бир өзүн баатыр сезгендер ал жака бармак түгүл караандары көрүнгөн эмес. Жаңжалды токтотуп, эки элди элдештирүүдө сап башында бүгүнкү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев тургандыгын эч ким тана албайт. Муну мен өз көзүм менен көрүп, ошол окуяларга катышкан адам катары айта аламын.